Болгону тергөө иштеринде силер революция кылмак турбайсыңар, эмне кылмак элеңер деп атат. Биз болгону айтып атабыз, революцияны мынтип кылбайт деп атат. Кылбайбыз деп айтып атабыз. Болгону биздин комитетти түзгөндө булар болсо Ген-приват коргоо комитетин түзгөндө ошондон гана коркушту. Ошо менен кошулуп биз булар айтып атпайбы, Ген-приватты коргоо комитетин түзүү менен булар кантип эле элдин башын айлантышмак, шылтоосу ушул болду деп. Мунун баары өздөрү коюлган жомокторго булар өздөрү ишенбейт. Эч ким муну далилдеп бере албайт. Бүгүнкү күнгө чейин эч нерсебизди далилдеп бере албайт. Жок дегенде колубузга бир нерсе карматсын да. Мына сен үйүңгө монунча таптым, сен мына революция кылмаган экенсиң, же мондай бир далилдер бар экен деп. Мен болгону Ген-приватты коргоо комитети түзүлдү деп жазылганы үчүн ошону мына кылмыш катары көрүп атышат. Кармоо шарты кандай Мерлан? Кармоо шарты жакшы, эч кимге мындай арыз дооматтар жок, баары жакшы. Эми түрмө жаман эмес, жакшы эмес да. Бүгүнкү саясий абал боюнча эмне айта аласыз? Бүгүнкү саясий абал бийлик өзүнө өзү эле оппозиция, бийлик өзүнө өзү эле түбөнө жетет, биз эмес.